Токой тармагын өнүктүрүүгө багытталган иш-чара өтүп, Адап долбоорунун алкагында токойлорду калыбына келтирүү боюнча гранттык макулдашууларга кол коюлду. Жалпы каржылоонун көлөмү 81 миллион сомдон ашат. Ага ылайык токой отургузулган аянттарда көчөттөрдү коргоо максатында зым менен тосулуп, жаңы көчөттөр сатып алуу иштери жүрмөкчү. Иш-чара Айыл чарба министрлигинин демилгеси менен уюштурулуп, ага министрликтин жетекчилиги, токой кызматынын өкүлдөрү, ошондой эле өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген токой чарбаларынын жетекчилери жана адистер катышты. Жайыт жамааттарынын туруктуулугу долбоору 2025 жылдан бери иш жүзүнө ашып келет. 9 айдан бери ушул токой чарбасы менен биргеликте жаратылыш ресурстары пландары түзүлүп, ошонун алкагында бүгүнкү иш-чарада биринчи алгачкы 10 лесхоз менен гранттык келишим кол коюшкан турабыз. Жалпысынан Кыргыз Республикасы боюнча 3000ден ашуун токой аянттары жакшыртылат жана ошол биздин президенттин дагы демилгеси Жашыл Мураска да ылайык келген иш-чараларды 1,5 жылдын ичинде ишке ашырабыз. Долбоордун алгачкы этабында 12 токой чарба катышып, анын ичинен 10 токой чарбасы таңдалып алынып, гранттын эсебинен мамлекеттик токой фондусунун 1590 гектар аянтында токойлорду калыбына келтирүү иштери, 778 гектар жерге көчөттөрдү отургузуу иштери жүргүзүлөт. Жалпысынан программанын алкагында этабы менен 2,5 миң гектардан ашуун аймакты камтып, токойлорду калыбына келтирүү пландалууда. Бул долбоор абдан бизге керектүү маалда келип аткан учуру, себеби азыр эми өзүңүздөр билгендей малдандык абдан көбөйгөн маалы, ошо биздин отургузган көчөттөрдүн баары ошол жергиликтүү тургундардын жанакы жайытка чыккан малдардын тебелендүү болуп, анан өспөй калуу коркунучу болуп келаткан. Ушунун алдын алуу максатында биз ушу токой чарбаларга тапшырма берип, ушу корук маселесин чечүү максатында ушу долбоорго катышканбыз. Негизги максат бузулган жерлерди жандандыруу, токой аянттарын кеңейтүү жана Жашыл Мурас улуттук демилгесинин алкагында экологиялык туруктуулукту камсыз кылуу. Ошондой эле жергиликтүү жааматтар үчүн туруктуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Проект бизге өтө керек проект болчу. Адап долбоору бул биздин жайыттарды кайра эсесин возобновлению өтө чоң жардам берет. Биз 100 гектар өрөн септик, 50 гектар жапайы бадандыкын, анан сөксөөл урман. Эки башка жерде турат. Биз жер жарым чөл зонасы болгондуктан бул бизге өтө керектүү. Кудай буюрса, ограждение болуп калса бизге өтө сонун жакшы көмөк болот дейбиз. Бул аракеттер климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепетин азайтууга, жаратылыш ресурстарын туура пайдаланууга жана аймактардын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Айпери Муратбекова, Самаган Тайырбеков, Чыңгыз Садыков, ОТРК Чүй.